Алтынчы тема постсоветтик доордогу аялдар поэзиясы. Советтер Союзунун жоюлушу Кыргызстан үчүн коомдук саясий, маданий жактан опурталдуу болду. Бир кездеги окурмандардын сүйүктүү гез журналына айланган Кыргызстан маданияты менен ала тоонун чыгышы сейилдеп, бара-бара токтоп, 90 жылдардагы коомдук абал элди бир топ абдыратып койду. Китеп күйөрмандары окурмандар гана тургай, акын жазуучулар, элимпоз сынчылардын өздөрү да алапайын таппай калышты. Өзүнүн көзү барда берип, бирок кеч көз өткөндөн кийин 2008 жылдын декабрында жарыкка чыккан маегинде адабияттын чыныгы күйөрманы, сынчы адабиятчы Салижан Жигитов журналисттин акыркы жылдары кандай чыгарма жараттыңыз деген суроосуна 10 жыл ичинде эч нерсе жараткан жокмун, себеби көрүү каттын айынан балдарды окутуп жүрөм. Кээде макала жаза коюп, кээде интервью берип коюп деп жооп берет да. Анан адабиятчы Кеңешбек Асаналиев дүйнөнүн бир тарабын титиретип турган эсирдин кыйрашы аз сандуу элдер үчүн тоо көчүп, сел жүрүп кеткендей эле болду. Айрыкча өзүн дүйнөдөгү эң алдыңкы, эң демократиялуу деп эсептеген көп улуттуу совет адабиятынын бир заматта бөлүнүп кетиши, башкасын билбейм, кыргыз совет жазуучулары үчүн асмандагы күн биротоло батып кеткендей түн түштү да калды. Ошондогу кыргыз совет жазуучуларынын моралдык алабалы духу, чыгармачылык психологиясы кандайдыр бир эсептен алганда 20 жылдардагы Россиядан сүрүлүп Батыш Европага эмиграцияга кеткен жанагы Бунин, Иванов, Мережковский, Набоков, Цветаев сыяктуу эң көрүнүктүү орус жазуучуларынын тагдырына үндөшүп, окшошуп кетет деп салыштырат да. Аталган орус жазуучулары бир заматта башка ока тиричиликтин көрө забын айтпай эле коелу, туруктуу түрдө үзүлбөй жарыкка чыгып турган өзүнүн басма сөзүнө, журнал, газеталардан биротоло айрылып, кол үзүп, башка элде, жерде эмнеден иш баштаарын билбей отуруп калышты дейт да. Бул чыгармачылык иштин чарбалык өндүрүштүк жагы гана. Орус жазуучуларынын алдында мындан алда канча чыгармачылык иштин түздөн түз ички проблемасы келип чыкты дейт. Бирок алардын аркасында кантсе дагы Пушкин менен Гоголь, Толстой сыяктуу жазуучулар тиреп турган дейт. Ал эми кыргыз адабияты мындай шартта эмне кылышы керек эле деп ушундай кылат да, маселе коет да. Ушу кыргыздар үчүн абдан оор болду, кыргыз адабияты үчүн депчи. Ошо Советтер Союзундагы орус совет адабиятына альтернативдүү, көп жагынан карама-каршы орустун эмигранттык чоң адабиятын жаратышкан жанагы акын жазуучулар. Көп улуттуу совет адабияты ар кимиси бири-бирден өз коломтосуна тарап кеткенден кийин кыргыз совет жазуучулары баягы Расул Гамзатовдун метафорасын жөнөкөйлөштүрүп айтканда, балапан кезинен тордо багылып, эркиндикке чыкканда кайтарап учарын, жем табарын билбей туруп калган, ушу башымаң куш сыяктуу болуп калды дейт да. Ушундай шартта кайра куруудан кийин постсоветтик учурда кыргыз адабияты таптакыр эле мындай ордунда токтоп калган жок, китептер чыгып атты. Эгерде өзүбүздүн темага ылайык кеп кылсак, постсоветтик доордо жарык көргөн акын кыздардын китептерин атап өтсөк, ошо Сатин Абдыкеримовдун Таң нуру, Күн нуру, Жүндүбаеванын Өмүр жемиши, Эне дүйнөсү Кызыл өрүк, Кышкы кеч, Тыным Сейитованын Айга учуп барамын, Жумакан, Абылкасымовдун Үшүк, Гүлсара Момунун Айдарым, Мамбет Айипованын Көл боюна жүзгелем, Жаман Сартованын Өрүлүк, Айдай, Акматбекованын Күз ырлары, Көгүмдөгү күү, Алымкан Дегенбаеванын Портреттер, Калбы Сариянын Асмансыз жылдар, Узакованын Түнкү асман, Жүрөгүм менен сүйлөшүү, Тазагүл Закированын Кусалык, Бозторгой, Ыйык шаарым деген сыяктуу китептери жарык көрдү. Азада Бегимкуланын Каяша, Гүлжамила Шакированын Даанышман кеп, Мая Осмонкуланын Аялуу дүйнө жөнгөлгөн жоксуң жигит, Карагулованын Сүйүңдү сүртүп кеттиң жүрөгүмө, Чотурованын Бозторгой, Сагыныч, Ысык көл сүйүүнүн көзүндөй деген сыяктуу китептери жарык көрдү. Эң кийинки акындардын мисалы Айсулу Көкөйөнүн Аялдын күндөлүгү деп бир-эки жолу деген переиздание болгон китеп. Анан бул тизме андагы китептердин жылдарынан улам эмнени айтууга болот да. Мисалы Майрамкан Абылкасымованын Ата журт дайым көңүлдө деген китеби 1987 жылы жарык көрүп атат. Андан кийинки китеби Үшүк деген ат менен 2001 жылы жарык көрүп атат да. Ушул эки китептин ортосундагы 14 жыл эмнени айтып турат. Үшүк китебинин алгачкы бетинде 1990-2001 жыл арасы деген эскертүү берилгенине караганда, ушул чакан китепке кирген чыгармалар аталган мезгил аралыгындагы акындык эрүүнүн болгон жемиши. Акын менен маектешкенибизде Майрамкан эже менен Союз таркагандан соң жүрөгүнүн боштук ээлеп, эч нерсеге ишенбей калганын айтат. Албетте бүткүл өмүр тагдырын, жашоосун, бактысын ушу бир партия менен камыр-жумур бирдикте көргөн, советтик коомдун жакшылыгын, өз ата журтунун, ата конушунун ийгиликтерин ырга салып
жашоосун көрктөгөн Союзда аял затынын ичинен жалгыз Ленин комсомол сыйлыгы лауреаты катары көптүн көңүлүн бурган, калемдештеринин сүйүүсүнө да арзусуна да татыган бийик эл акын үчүн ошол бийиктигин жоготуп алуу оңойго турган эмес. Албетте Союз тарагандан кийин Майрамкан Абылкасымовдун кадыры төмөндөй түшкөн жок. Болгону ошол кеп көп улуттуу адабияттын өкүлү болгон Кыргыз Совет адабиятынын капилеттен жок боло калганда болуп жатат. Адабиятчы Усмункун Ибраимов менен бир бул темада сүйлөшүп отурганыбызда агайдын айтканы бар. Ушу Манастын урпактары ушу биз акыры келип минтип көз карандыгыбызга, өзүбүздүн элдүүлүгүбүзгө ээ болдук деп куттуктап, ушу маңдайы жарылып бир да сап бирдеме жазып коюшкан жок дейт да. Эл акындары да, жаш акындар да ушуну жазып коюшкан жок, ушул уят эле болуп калды депчи. Анан мындай алганда ушу өлкөнүн тагдырындагы мындай бурулушту баягы көкүрөгүндө балким туура деп кабылдаганы менен Майрамкан Абылкасымова сыяктуу баягы Союздун кучагынан жаңы эле чыккан акын чаар ичегилик кылып ушу кантип кубаттап жиберет эле да. Көп жылдык боштук жана тымызын көңүл чөгөттүктөн кийин андан дагы ошо партиядан кол үзгөндөн дагы ачуу, андан да катуу тийген окуя бул ушу Майрамкан эженин өмүрлүк жолдошу Сагын Аматбаевдин дүйнөдөн өткөндөн кийинки көңүл дартын Майрамкан эже ошо Атаке Баатыр пьесасын жазуу менен аяктырган. Деги эле ушул постсоветтик адабиятта кеңири орун алган тарыхый темаларга кайрылуу, өтүп кеткен эл, уруу баатырларын даңазалоо тенденциясы ушул акындын чыгармачылыгынан дагы байкалат. Мисалы, Үшүк китебинде орун алган Атаке Баатыр жөнүндө деген поэма, Аталар жана ата жуурт, Түлкү Баатыр, Тоголок молдо чоң атам, Курманжанды аткан арманы аттуу поэмага тете мазмундагы ырлар дагы ушуну далилдеп турат да. Деги эле ушул өз өлкөсүнүн өңчөй, жакшы жактарын гана даңазалап көнгөн, алтын таштаса дагы көңүлүн кайт кылган адамга, душманына ийилип бербеген акын аталган китепте дагы өңчөй ийгиликтерди, жакшы жышаналарды ырдоону ниет кылат. Китептин кириш сөзүндө акын минтип жазып атат да. Абдырасыл Токтомушев аягандай санжырачы киши эле дейт. Какшап менин жет атамды сайрап, санжырага салып отурчу эле. Ал кезде өткөн тарыхка катуу чектелүү салынган үчүн кайран кишилер кичине кылчактоо менен абайлап мамиле кылып жүрүштү. Мени көргөндө о баатырдын кызы деп калышаар эле. Мен ошол сөз үчүн эле жет атама карыз экенин түшүнчүмүн дейт да. Албетте ушул акындын айтканында кынтык жок. Аталар үчүн сыймыктанганы анык, бирок ошол аталарын жазуунун өзү ушул кайра курууну, ачыктыктын, эгемендүүлүктүн шарапаты менен мүмкүн болуп отурат. Акындын Атаке Баатырга арнаган ошо ырына кайрылсак, мисалы, мындай саптар бар да. Өмүргө өзгөрүүсүз ченем жоктур, өзүңө бир эстелик кура албасам. Байкасам, менден башка балаң жоктур, оюм бар, бир жакшына ыр арнасам. Жолборс илбирс кейиптенген жүрөгүңдөн дабыш угуп түшүмөн жүрөмүн мен. Калсам калдым касааттан жапа чегип, акыр баштан айырбай тилегимен. Канча жол кырсыктан куткарасың, каруум кетсе чөп болуп жыттанасың. Аян жол таштап коесуң катаал турмуш канчалык кыстабасын. Алчактатып ак бозаат мингизесиң, алтын жолборс терисин кийгизесиң. Адашуунун тар тору курчаганда акыйкатта акырын билгизесиң. Айланайын таянган жалгыз тайым, курчап келет куушуруп каргыш дайым. Эмөлөт деп турганда өлтүрбөйсүң, каухар болуп жанымда көлкүлдөйсүң. Жакада өскөн көк жайшаң майкандайсың, түбү терең көлүңдөй чайып албайсың. Жакын жүрүп жаныма кубат берип, жан кишиме көрүнбөй байкалбайсың. Айланайын аркыттай элебиңен, сезем аны мен чындап жүрөгүмөн. Канаттарым кайрылбай танчанчага канат көйлөп уштум го түнөгүңөн деп жазат да. Анан баягы өзүндөгү эрктин, кайраттын, ийгиликтердин, жол ачыктыктын себепкери катары ошо Атаке атасынын руху коштоп жүргөнүн айтат да. Ошо ырдагы аян түшүнүгүнүн өзү негизинен эгемендикти ордо кеңири оозго алына баштаган түшүнүктө эркиндиктин келиши менен адамдардын көбү аянчы болуп, өзгөчө аял заттын өкүлдөрү дарыгерлик, табыпчылык, көз ачыктык касиет башталмаларын ошону менен түшүндүрүшкөн да. Атуркай маданий чөйрөдө орун ала баштаган бул түшүнүктү айрым акындар өздөрүнүн акындык изденүүлөрүн сырдуу кылып көргөзүү үчүн пайдаланышкан да. Мисалы, ошондой акындардын бири Өмүрбү Бегалиева да. Ал өзүнүн жана Теңир Алам жана мен деген 96-жылы чыккан китебинде Ак мөөр баяны деген поэмасын киргизет дагы. Анан баягы биз тарыхтан билебиз да, ак мөөрдүн тагдыры кандай болгон. Жантайхан деген алып кетип, анан ак мөөр деген баягы зарлап калат. Ушул сыяктуу нерсе да ким Өмүрбү Бегалиева өзүнүн китебинде жазып атат. Мен деген ошол мурунку жашоомдо
неме ак мөөр болчумун, анан мен деген антип зарлабай эле тиги жантайга өз ыктыярым менен эле турмушка чыккам деп деген неме кылып атат да. Тиги поэмасын жазып, анан китебин жарыкка чыгарып атат. Анан бул биздин адабияттагы бир башкача көрүнүш болгондо, аян мен тетиги ырды өзүм жазбай эле мен жогортон алып атам деп. Мисалы, Кыргызстан басмасында иштеген бир акын менен кийин сүйлөшүп отурсак айтып атпайбы, бир акын агай да, өмүрү китебин бизге алып келген дейт, башына алып келгенде айтып атам дейт. Буга чейин Ак мөөрдү деген Сүйүнбай Эралиев жазды, поэма кылып, Абдрасул Токтомушев жазды, бир кезде деген Касым Тыныстаанов кайрылган бул темага депчи, анан деген бул темага кайрадан кайрылуунун зарылдыгы канча эле деп, жараша алардан жогору неме сапатта жазылыш керек эле да десем, Өмүрбай айтып атат дейт, муну мен жазган жок, мага үстүдөн Кудай айтып берип атат депчи, жогортон берип атышат мага да. Анан эми Кудай да кызык экен, айтканга жарашсага жакшыраак айтып берсе болмок деп айткам деп, ушундай нерсе бар да. Анан бул жагынан алганда ушул постсоветтик учур ушул акындардагы бир жаңы нерсени, бул бир чети бир жаңы жакшы бир кызык көрүнүш болгон менен булар өздөрүндөгү деген чыгармачылык деген жоопкерчиликти тиги Кудайга, анан арбактарга шылтап коюп атышат да, ушул нерсе көрүнөт да. Анан кайрадан өз маселебизге жакындасак, постсоветтик мезгилде чыгармачылыгын чыйроосунан жандырбай кармаган акын бул Гүлсайра Момунова болду. Анын аталган жыйнактарында ушул мезгил, мурдагы мезгилдеги алган багыты улантылат. Баягы эле көндүм эле темалар албетте. Анан китептеринин чыгышы анчейин жаңылык деле катары кабылданбаган акын 2011-жылы Кыргыз эл акыны деген наамга ээ болду. Гүлсайра эжеге эң эле мындай тиешелүү нерсе бул деген ар нооруларын абдан көп жазгандыгы да. Анан кайсы акынын кечеси болсо, кимдин юбилейи болсо эле ошол жерге барып ар ноорун окуй берет деп сын айткандар көп. Бирок бул деле балким баягы адамдык нерседеги чоң нерседир, бирок ошо өзүндөгү көрүнүш ушул нерсе да. Субайылды Абдыкадырованын Алык кул деген поэмасы жарык көрдү. Бул негизи эле постсоветтик учурда, постсоветтик эмес, 80-жылдары эле акындардын деген позициясы бекемделип калган. Ким үчүн кайсыл акын деген бир кумир болот, пир болот, же болбосо деген кимди туурап жазат, же кимге таасирленет деген сыяктуу 50-60-жылдары Алык кулдун деген немеси аты абдан зор көтөрүлүп турган учур болчу. А постсоветтик учурда болсо Абдыкадырованын аталган китеби Алык кул поэмасы, анын ичиндеги бул көбүнесе баягы Алык кул сыйлыгын алуу үчүн атайын жазылган чыгарма катары неме байкалып калды да. Бул мезгилде Нинакан Жүндүбаеванын, Тыным Сейетованын китептери жарык көрдү. Сагын Акмытбекова болсо баягы 70-жылдары баштаган кыргыз поэзиясында алып келген маанайын, добушун өзгөрткөн жок. Ошол эле неме настроение, ошол эле баягы күүгүм, жамгыр деген нерсе уланып атты, бирок ырларында көбүнчө предметтүүлүккө орун бериле баштады. Абстрактуулуктан бир аз четтеди да. Анан бул постсоветтик учурду эң жакшы чагылдырган бул Калбиби Сариеванын Асмансыз жылдар деген китеби деп айтсак болот. Бул китептин аталышына көңүл бурсак деле, Асмансыз жылдар бул баягы Акаевдин учурундагы, Акаевдин башкаруусундагы элдин деген жашоодон чындап тажап, катаалдык, тымызын жасалган кара иштер, коррупциянын зардабынан деген караңгылыкка батып аткан учуру, ошол кезде бир символикалуу чагылдырган нерсе. Бул китеп аталышын кийин Аната Өмүрканов дагы өзүнүн китебине колдонгон, Сариеванын уруксаты менен кийин өзүнүн бир китебин ушул Асмансыз жылдар деп атаганда. Анан ошол эле Сариеванын Аалам тепкичтери же Өткөл өмүр трактаты деген китеби дагы жарык көргөн. Бул дагы ошол постсоветтик учурду чагылдырган. Мисалы, бир саптарга кайрылып көрөлү. Жол жүрбөй, жол бою керилген, көрбөдүм күздөгү айдоолор, көңүлдү бурганда күз эмес, кыштагы өтүүчү шайлоолор. Саргайган жалбырак эмейле, быйыл күз сапырат саясат, саясат каркылдап каргалар түнөккө чогулуп тарашат. Күтүүсүз бирди сып, бирде сууп, бийликке умсунган адамдай, чукулдан бурулуп буйтаган быйыл жаз, быйыл күз шамдагай шамалдай. Жалп элди кымынтып кымсынтат, атирдик өкүмү баягы, мыжыга кыскандай көр чалды, кызганчаак карттатар аялы. Күн көрүп жайынча эл менен, кежир түнт эримдин эркинде, жүрсөм да өткөнсүм бул күздө, өлчөмү өзгө бир мейкинге деп. Бул 94-жылдын күзү деп аталганыр, өлкө ичиндеги коомдук абалдын бир көрүнүшүн кабарлап атат. Эл күзгү оруп жыйноо менен алектенбей эле, кышта келе турган шайлоонун камын көрүп, ошо менен опур-топур болуп аткан учурда. Эженин дагы бир көчөдө деген ыры дагы ошол мезгилде жакшы чагылдырат. Максатсыз ойлорго чолоо жок, каржысыз гезиттер чыга албай, жабылып жатканда өңдөнүп жанду эски көрсөтмө куралдай, көчөдө келатам ой ордо,
оёрдо, ичинде оёрдо, эл эртең гезитти окушат, беттери чолоосуз толойго деп ошол эгемендик учурда баягы гезиттер деген абдан көп чыккан. Ушул кыргыздын турмушун деген өз немесинде боёгунан өчүрбөй сүрөттөө жагынан ушул Калбүпү Сариеванын деген поэзиясын ушул постсоветтик учурда эң мыкты чагылдырган поэзия деп сүрөттөсөк болот.